Бизде мына Кыргызстан ичинде эч ким карабайт экен катасы. Каныжан Сариев кызынын күбөлүгүн туура жаздыруусун талап кылып, тиешелүү мекемелерге барганынан да майнап чыкпаганын айтат. Бир ай болсо да эч бир тараптан көңүл буруу болгон эмес. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө фамилиянын ордуна атын, Айдеркен шаарынын айыл өкмөтү, область деген сөздүн Б тамгасын калтырып жазып коюшкан. Мэрияга да бардым мен, бул өзүбүздүн мэрияга барсам, биз документтерди бул жактан алып барабыз, алар жазып берет бизге. Кайра алып келебиз, элге таркатып беребиз деп ушинтип айтат. Мунун негизи өзү мэрия жогору жака кайрылыш керек болчу. Биздин шаарда ушундай ката кетип атат, ушул документтер ката жазылып атат, муну караштырып берди деп мэрия кайрылыш керек болчу. Биз жарандар өзүбүз чуркап жүрөбүз, оңду катасын оңдото албай. Жыл башынан бери мындай жараксыз туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр канча адамга берилгендиги боюнча маалымат так эмес. Шаардык мэрияда тургундардын арызы боюнча Кадамжай райондук жарандык актыларын каттоо кызматына кат жөнөтүү менен чектелишкен. 4 айдан бери шаар боюнча төрөлгөн балдардын күбөлүгү жараксыз берилип жатканына чечкиндүү аракет болгон эмес. Айдеркен шаарыны ошол күбөлүктөргө Айдеркен айыл өкмөтү болбосо Баткенде областы баягы катачылык менен область эмес областы деген жазуулар менен жазылып, бул боюнча ошол мэрдин жыйынында чогулушта да көтөрүлгөн эл менен жолуккандачы. Эми ошол туура эмес болуп атат деп. Тургундар жараксыз күбөлүктөрүн алмаштыруу боюнча райондук жарандык актыларды каттоо кызматына кайрылышканда бул мекеме мамлекеттик каттоо кызматы борбордон базага ката киргизип коюшкан. Аны оңдоого мүмкүнчүлүк бизде жок деп гана абалдан чыгышкан. Мындан улам жарандарды убарыгерчиликке салган каттоо кызматына наразычылыктар айтылды. Ушул күбөлүк аркылуу жашайсың, ушул күбөлүк адамдын өмүрүндөгү эң бир главный документи болуп эсептелет да. Муну ката жазганга эч качан мамлекет жол бербеш керек. Ката жазгандарды жазалаш керек, жоопкерчиликке тартыш керек да биз. Жогорку билимдүүлөр ката жазып кое берет, карапайым калк чуркап жүрө беребиз, катасын оңдото албай ары бери. Кызымды метркасы билан уулумдугун олуп. Кызым менен уулумду чек арадан алып өткөнүмдө маселе жаралды. Ага чейин маани деле бербепмин. Чек ара кызматкерлери күбөлүктөгү каталардан улам өткөрбөй коюшту. Эми башка күбөлүк алуу үчүн кайда барарымды билбей турам. Тиешелүү кызматкерлердин шалаакылыгынан мага окшогон көп адамдар убара тартышууда. 6 апрелде гана жеке жарандардын кайрылуусунун негизинде мамлекеттик каттоо кызматына маалымат түшүп, аталган мекемеде комиссия түзүлгөн. Анткени бул каталар мамлекеттик каттоо кызматында гана базага киргизилгендиктен жергиликтүү бөлүмдөрү оңдоого мүмкүн болгон эмес. Мындан сырткары ушул күнгө чейин жараксыз күбөлүктөр тууралуу жергиликтүү бөлүмдөрү да маалымдаган эмес. Азыркы күндө болсо бул иш боюнча тиешелүү комиссия түзүлүп, кызмат иликтөө жүрүп жатат. Кийин бул кайсыл тараптан ушул ката кетип калды, кийин буга жоопкерчилик болот деп, эми бул иликтөө стратегиясында азыр кызматкерлердин жоопкерчилиги каралып чыгып, анан тиешелүү чараларды колдонобуз. Комиссиялык териштирүүлөрдөн соң жакынкы аралыктарда күбөлүктөрдүн саны аныкталат. Буга чейин берилген жараксыз күбөлүктөрдү алмаштыруунун жол жобосу түзүлүп жатыптыр. Ага байланыштуу ката жазылган документтерди акысыз алмаштыралар айтылууда. Эске салса, буга чейин каттоо кызматы 2012 жылы төрөлгөн балдардын күбөлүгүнөн никелешүү тууралуу белгисин басып алышып, жараксыз кылышкан. Айзирек Айдаралиева, Нурказы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.